Көпчүлүк адамдар өздөрүнүн кан тамырларына, кан тамырлар системасына кам көрүшпөйт. Адамдын бир жери ооруп, сыркоолоп калса, сууктан болуш керек, тигинде мындан болуш керек деп ойлойт, бирок эч качан кан тамырлардын айынан болуш керек деп эч ким деле ойлобойт жана ойлонбойт. Адам организминин кээ бир көрсөткүчтөрү адамдын кан тамырлары жакшы абалда эмес экенинен кабар берет. Буларга мисалы аппетиттин жоктугу кирет, тамак ашты жакшы иче албаганыбыз, дайыма алыбыз жок, чарчап кала беребиз. Уйкусуздук, тез-тезден баш ооруу, баштын айлана берүүсү, ошондой эле кулактагы шум, жүрөктүн согуусу жогору болгону жана дайыма эле алаканыбыз, тамандарыбыз муздак абалда болгону кабар берет. Ассаламу алейкум, сиздер менен кайрадан Ден соолук YouTube каналы. Сиздер менен кайрадан амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүн биз кан тамырларга кандай азыктар менен жардам бере алабыз, кандай азыктар кан тамырларды чыңдайт, ошолор жөнүндө айтып беребиз. Барыңыздарга маалым болгондой, акыркы жылдарда кан тамыр, жүрөк кан тамырлары менен байланышкан оорулар өстү. Жана алардан көз жумгандар дагы тилекке каршы көбөйүүдө. Ошондуктан бүгүн кан тамырлар жөнүндө айтып беребиз. Кан тамырлар начар абалда болсо, акылдан артта калууга алып келет. Орусча слабоумие же умственно отсталый деп коет. Бирок адам мындай нерсеге чалдыкса, кантип акылдан артта калганын, акылы начарлаганын, кантип акылынан ажыраганын көпчүлүк учурда туйбайт. Мындай учурда албетте өзүбүздүн интеллектибизди колдонуп, өзүбүзгө баа берип баалай алабыз. Ошондой эле сиздер көп учурда байкасаңыз керек, карып калган адамдардан акылдан артта калууга байланыштуу ушундай көрүнүштөрдү. Мына бул акылдан артта калуу карып калган адамдарда мээден эмес, көпчүлүк учурда кан тамырлар менен байланыштуу. Кан тамырларга кам көрбөсөк, кан тамырлар начар абалда болсо, кан тамырларыбыз ийилчээк, чоюлчаак касиеттигин жоготуп, начар абалда болуп калат. Ийилчээктигин жоготот дегенибиз орусча айтканда эластичностин жоготот. Чоюлуп жана өзүнүн калыбына келүү процесстери начар болсо, билинбей биз күтпөгөн ооруларга чалдыктырышы мүмкүн. Жакшы түшүнүш үчүн мисал келтиребиз, адам организмин бир чоң өлкө, мамлекет деп элестетиңиз. Биздин органдарыбыз шаарлар. Ошол шаарларды байланыштырган жолдор бул биздин кан тамырлар. Баарыңар билгендей, эгер жолдор начар болсо, шаар дагы начар болот. Эгер шаарларда жол начар, тешилип калган, начар абалда болсо, албетте мамлекет дагы начар абалда болот. Мисал түшүнүктүү болду деп ойлойбуз. Андан ары кеттик. Кан тамырларды жабыркагандан кантип сактайбыз, эмне кылыш керек? Азыр кан тамырларыбыз ийилчээк, жакшы абалда болуш үчүн кандай азыктарды колдонуш керек? Кандай азыктар биздин кан тамырларыбызга жакшы таасир берет, карап чыгабыз жана айтып беребиз. Мындан кийин жана келечекте кан тамырларыңыз жакшы абалда болсун десеңиз, видеону аягына чейин көрүңүз, өзүңүзгө пайдалуу көптөгөн нерсени аласыздар. Биринчи, кан тамырларга жакшы таасир берген бул кремний. Кремний деген сөздү балким мурун укпагандырсыз, бирок бул магний, кальций дегенге окшогон зат. Бирок химиялык түзүлүшү башкача. Албетте кремнийди дарыкана, аптекаларда капсула түрүндө, таблетка түрүндө, кошулма түрүндө тапса болот, бирок натуралдуу бул тамак аштардан алса болот. Кремнийди тамак аштардан, эттен ала алабыз, даандуу өсүмдүктөрдөн, мисалы арпа, гречка, сулуу, овсянка, күрүч, жүгөрү, ошондой эле түшүмү жер алдынан жетилген жемиштерден ала алабыз. Булар картошка, кызылча, сабиз сыяктуулар. Жана даниктүү жемиштер булар өрүк, шабдалы, кара өрүк дегендер. Ошондой эле кремнийге бай булар жаңгактар жана кычкыл сүт азыктары, быштак, сүзмө, айран сыяктуулар. Кийинки маанилүү элемент бул рутин. Балким бул сөздү да мурун укпагандырсыз, көп учурда рутинди П витамини деп дагы атап коюшат. Бирок П витамини бир эле витаминдин түрү эмес, П витамини деген витаминдердин группасы болуп саналат. Бул группа негизи биофлавоноидтар деп аталат. Алар биздин кан тамыр капиллярларынын ийилчээк, чоюлчаак, эластичтүүлүгүн камсыз кылат жана кан тамырлардын катмарларын бекемдейт. Ошол биз айтып жаткан П витамининин курамына рутин жана кверцетин деген заттар кирет. Албетте башка дагы заттар кирет, бирок ушул кошулмалар кан тамырларыбыз үчүн маанилүүрөөк. Биофлавоноидтар кан тамырларыбыздын ийилчээктигин камсыздайт, структурасын жана функциясын жөнгө салат. Ошондой эле пайдалуу заттар кан тамырларга тез кирүүсүн камсыздайт. Артериялык басымды нормалдаштырууга чоң жардамын тийгизет жана кан тамырлардын кеңейүүсүнө таасири чоң. Кан тамырларда кан чыгып кетип, этке тарап кетүүсүнөн дагы сактап турат. Эгерде П витамини жетишпесе, кан тамырлардан
Капиллярлар аркылуу кан чыгып кетип этке тарап кетет. Көбүнчө физикалык активдүүлүккө дуушар болгон булчуңдар кездешет. Мындай кан чыгып кетип этке тарап кетүүсү жүрөк кан тамыр системасына терс таасирин тийгизет. Б витамини эми бул эл оозунда деле көп деле колдонулбайт, көп деле айтылбайт, бирок кан тамырларыбызга кам көргүбүз келсе, албетте бул жөнүндө билүүбүз зарыл. Макул, эми кайсыл азыктарда рутин бар десеңиз, рутин көбүнчө кызгылт же кызыл түстүү жемиштерде көп болот. Мисалы цитрус жемиштеринде. Цитрус дегендерге лайм, грейпфрут, мандарин, лимон жана башка ушул сыяктуулар кирет. Гречкада көп, ошондой эле рутин көк чайда кездешет. Көк чай жөнүндө өзүнчө чоң видеобуз бар. Ал жакта көк чайдын кандай пайдасы жана кандай адамдарга зыяны тиет, ошол боюнча видеобуз бар. Бош убакыт болгондо аны дагы көрүп коюңуздар. Андан сырткары биофлавоноидтердин курамындагы калган заттар четинде жана ит мурунда көп кездешет. Ошондуктан ит мурундун кайнатмалары, ширелери кан тамырларга пайдалуу. Ошондой эле малина, алча, кулпунай, жүзүмдө рутин көп кездешет. Кийинки С витамини. Ооба, кан тамырларыбыз бекем, ийилчек абалда болуш үчүн С витаминин дагы колдонушубуз керек, бирок чеги менен. С витамини мурунку көрсөтүүлөрүбүздө айткандай эле цитрус жемиштеринде, карагатта, бөрү карагатта, ит мурунда, ошондой эле кивиде көп өлчөмдө бар. Эгер кивинин 4/1 жесек, биз 1 суткалык С витаминин камсыздай алабыз. Эми жакшылап угуңуздар, эгерде биз рутинди жана С витаминин чогуу аралаштырып колдонсок, биздин кан тамырларга өзүнчө колдонгонго караганда кыйла жакшы болот. Бул андан дагы кан тамырларыбызды бекемдейт. Кийинки омега-3 майлуу кислоталар. Омега-3 жөнүндө биздин каналда көп эле айтып келебиз. Бул зат кан тамырларга, териге, мээге абдан пайдалуу экенин айтып келебиз. Эгер тагыраак айтсак, мээнин курулуш материалы болуп, ушул омега-3 болуп саналат. Албетте негизги бөлүгү суудан турарын бардыгыбыз билебиз, бирок кургак заттарын алып карасак, кургак заттардын көпчүлүк бөлүгү омега-3төн куралган. Андан сырткары омега-3 иммунитетти дагы жогорулатат. Бирок биз бул видеодо кан тамырлар жөнүндө сүйлөшүп жатабыз, иммунитет жөнүндө өзүнчө видеобуз бар. Дал ушул иммунитетке арналган. Аны дагы бош болгондо көрүп коюңуздар. Омега-3тү кошулмалар түрүндө алсак болот, капсулалар түрүндө дегендей. Эң эле ыңгайлуусу ушул болуш керек. Бирок башка булактары дагы бар. Бул лёндун майлары жана жаңгактын майларында көп. Ошондой эле жеке эле май түрүндө эмес, жаңгактын өзүн жесеңиздер дагы эң сонун чечим болот. Жана дагы балыкта омега-3 майлуу кислоталары көп. Жашоо образы. Албетте кан тамырлар жакшы иштеш үчүн эгерде сизде ашыкча салмак болсо, ал ашыкча салмактан арылганга аракет кылыңыз. Бул илимий жактан тастыкталган. Ашыкча салмагы бар адамдар кан тамыр ооруларына көп кабылар. Ошондой эле жаман сапаттардан арылганга аракет кылыңыздар. Мисалы алкоголдук ичимдиктерди колдонуу, тамеки чегүү дегендей. Кан тамыр ооруларына чалдыктырган жаман сапаттардын чемпиону бул тамеки чегүү болуп саналат. Тамеки чегүү бул кан тамырларды талкалоого кепилдик десек жаңылышпайбыз. Кийинки физикалык активдүүлүк же спорт. Көп учурда таза абага чыгып туруңуз, анткени кандагы кычкылтек бул учурда жакшы алмашып турат жана жүрөк кан тамыр системасына нагрузканы азайтат. Ал эми көп кыймылдап турсак, мейли чуркообу, сейилдөбү, кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жасообу, бул бизге азоттун оксиди же орусча айтканда оксид азотаны берет. Бул зат артерия басымын ылдыйлатат. Ошондой эле пайдалуу ыкмалар бул муздак сууга түшүп туруу болуп саналат. Кан тамырларга гана эмес, иммунитетти бекемдөөгө дагы чоң салымын тийгизет. Кийинки стрессти азайтуу. Анткени бул көп жолу тастыкталган. Эгерде адам кечке эле стресс боло берсе, жини келе берсе, кечке бир нерсе жөнүндө катуу ойлоно берсе, басым жогорулайт. Кортизол жана адреналин деген стресстин гормондору канга көп өлчөмдө кошулат жана кан тамырларда микросезгенүүлөр пайда болот. Бул кан тамырларга оорудан башка, жабыркагандан башка эч нерсени алып келбейт. Кан тамырларга гана эмес, стресс негизи эле бүткүл адам организмине зыян. Эми жыйынтык. Эгер жогоруда айткандарды жыйынтыктай келсек, булар спорт, жакшы сапаттар, ашыкча салмактан арылуу жана кан тамырларыбызга пайда алып келген
4 нерсе. Бул кремний, биофлавоноиддер, бул жогоруда айтылган рутин менен С витамини жана омега 3 майлуу кислоталары. Эгерде булардан жетишсиздик жок болсо, биздин кан тамырлар эластичный жана бекем болот. Мына ошентип бүгүн кан тамырлар жөнүндө аларды кантип бекемдеш керек, кантип жакшы абалда кармаш керек айтып бердик. Кан тамырлар темасы ушул видео менен эле токтоп калбайт. Жаңы азыктарды, жаңы кеңештерди, жаңы илимий изилдөөлөрдү топторубуз менен кан тамырлар темасын улантабыз. Достор, эми сиздер комментарийге жазып коюңуздар, видео сизге түшүнүктүү эле болдубу жана өзүңүзгө керектүү маалымат алдыңарбы? Видеонун аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Сиздер менен Ден Соолук YouTube каналы болду. Биздин экинчи каналыбызга катталууну дагы унутпаңыздар. Кийинки видеолордон жолукканча сак саламатта туруңуз.